Урматтуу министр Бактыбек Бекболотов. Мага дүйшөмбү Гүлнур деген Агдөбө айылынан кайрылды. Себеби уулу өз каласынан армияга кетип, анан 2 ай калганда өлөгүн алып келип жатат. Бул Сыргак Сабырбеков деген. Ошол боюнча эмне деп айта аласыз? Аягын укпай калдык. Сыргак Сабырбеков. Армияга өз каласы менен барып, анан 2 ай калганда үйгө өлөгүн алып келип жатат. Бул окуя боюнча эмне деп айта аласыз? Арсланбек Асмакулович, бул жөнүндө мен азыр айтып кеткен, бул аскер институтунда болгон окуя. Тилекке каршы 2 ай калганда ошол постто турган убагында өзүнө өзү ок аткан. Эми анын бүт эмесинин баарын айтып берейин. В чем корень этого зла дегенде? Биринчиден, дембелге кетип атканда он попросил у родственников 2500 сом. 2000. 2,5 сом. Жок, 2000 сом. 2,5 сом мен жаңы форма алам деп, дембелге деп. Агасы тилекке каршы менде акчам жок эле деп 500 сом берет. Дагы бир тууганына айтса, анда да акча жок деп айтат. Ошол жерде подразделение мен айтып атпаймынбы, что все одного призыва. Бары, там понятие не, тем более 2 ай калганда он сам уже старослужащий. Ошол ыза болот бир. Үйүндө өскөндө атасыз өскөн, ата-энеси эрте ажырашып кеткен. Бул экинчи ыза болот. Анан үчүнчүсү, жанагы мен айтып кеткен нарушениялар именно вот в этом подразделении батальона обеспечения учебного процесса. Первое. Назначение начальника караула в нарушении всех требований устава гарнизонной караульной службы и инструкции. Второе. Ошол прапорщик ал постто турган жеринде, не сменяя его, делает ему замечание за то, что он нарушает требования устава гарнизонной караульной службы постто отурган убагында. Ошонун баары деген, тем более и то уже баягы ал жигит итог на нервах болуп турганда, ошол прапорщиктин замечаниясы для него было последней каплей. Ошол жерден автоматын алып туруп качып кетет. И потом за пределами части он стреляется. Вот видите, вы свою версию говорите, а на самом деле родственники говорят, что он постоянно просил деньги. Постоянно ему отсылали. И последнее, вот это за 2000 сом, мать говорит, что у меня в то время не было денег. Арсланбек Асмакулович, мы именно по этим деньгам полностью разбирались. Начальник военного института приглашал мать, родственников. И на какие-то, арбир солдатта, они сейчас, как мурункудай, в финансовой службе деньги не получают. У них у каждого есть карточки. В течение 3 месяцев у этого солдата карточка была заблокирована. Ошол деген он не мог разблокировать. И 3 жолу акча сураганда ему отправляли деньги. Там бизге айткан, что прапорщиктер, офицерлер ошого акча сурап атат деп. Когда разбирательство этип туруп, ошол туугандарын аскери институтунан эмеге келишкенде, бүт сличайт этип келгенде, ошонун жанындагы эле досторунан чыккан ошол карточкалар. Это он просил ошол досторунун карточкасына 300 сом, 500 сомдон салганга. Бул жагында чоң көйгөй бар. Бул деген бүгүнкү күндө солдаттардын заработной платасы дагы аз. Ошол дагы бир маселе бар. Апасы айтатпайбы? Ошол күндөрү дейт. Жанагы приложение ачылбай, мен убагында сала албадым дейт. Болбосо 2000 сом үчүн ушул уулуман ажырап отурам дейт да. Арсланбек Асмакулович, бул албетте бул чоң күнөө бизде. Биз ошонун деген проблемасын көрбөй калганыбызга. Чоң күнөө. Аны биз мойнуп алабыз. Анан апасы айтып атпайбы? Ошол эмелерди сураштырсак дейт, бирөөсү 8 саат 10 мүнөт өткөндө болду дейт. Ушул окуя. Башкалар айтат, бирөөлөрү саат 10да болду. Кимики чын, кимики калп. Бул чындык бар. Саат 8де посту алмаштырып аткан учурда жанагы прапорщик замечание кылат. Мадемектен мени камап салгыла дейт дагы, автоматын алып туруп посттон кетип калат. Ошол прапорщик аны деген кармап калбай, сменаны алып туруп, караулду көздөй кетип калат. Келип туруп,
дежурныйға доклад беріп қойды дағы дальше идет. Вот здесь нарушение на нарушение. Ошоның бары полностью азыр военный прокуратурада следствие жүріп отыр. Ошол апасы ыйлап туруп айтып атпайбы мага? Ошо коргоо министринен баштап командирлер бардыгы жумуштан кетиш керек депчи. Окуу жок иштегени дейт. Буга эмне дейсиз? Эгерде куралдуу күчтөрүнүн главком, башкы кол башчыбыз, президент ошондой чечим кабыл алса, мен кетем. Жок, кеп анда эмес, булар моралдык жагына карап атат да. От главнокомандующего я взыскание получил. Моралдык укугубуз барбы ушу иштегени, ошо ишти улантканы? Мен айтам, күнөөмдү мойнума алып атам, то, что мы не доработали. Жок, күнөөнө Тилекке каршы, Асланбек Касмакулович, мы здесь, этот ПМБ, вот мы с 2010 года ведем анализ. К большому сожалению, эти вопросы суицидов в армии идут с тех времен.